Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Президент Сооронбай Жээнбеков латын алфавитине өтүүнү колдобойт. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда латын алфавитине өтүүнүн кажети жок экенин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 16 сентябрда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевди кабыл алган учурда билдиргенин президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгына 30 жылдыгына карата өткөрүлө турган иш-чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы акыркы мезгилде коомчулукта талкууланып жаткан латын алфавитине өтүү маселеси боюнча да пикирин билдирди. Биздин маданий илимий потенциал кириллицага негизделген шартта калыптанып, ийгиликтерди жаратты. Биз ашыкча талкууга убакыт коротпой, колдоого мүмкүнчүлүктөрүбүз менен максаттарыбызды ишке ашырып өнүгө беришибиз керек, деди Жээнбеков. Кыргызстанда латын алфавитине өтүү боюнча демилге эгемендик алган жылдардан бери эле байма-бай көтөрүлүп келаткан темалардын бири. Акыркы жылдарда бул демилге кайрадан кызуу талкууга түшүп, дүйнөлөшүү мезгилинде латын тамгасына өтүү мезгил талабына айланганы айтыла баштады. 11 сентябрда билим берүү жана илим министри болуп дайындалган Каныбек Исаков жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, латын алфавитине өтүүнү колдой турганын айткан. Кытай компаниясы Коопсуз шаардын экинчи этабын иштетмекчи. Конкурстук комиссия Коопсуз шаар долбоорунун биринчи аткаруучусун тиешелүү документтерин тапшырбаганы үчүн өткөргөн эмес. Кытайлык Шэньчжэнь компаниясы Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча тендерди жеңип алды. Бул маалыматты маалыматтык технологиялар боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Тендер быйылкы жылдын 8 майында жарыяланган. Сынакка катышкандардын арызы автоматтык тартипте 23 августта мамлекеттик сатып алуулардын электрондук порталында ачылган. Тендерге катышкандар: Вега акционердик коому, ал 4 миллиард 802 миллион сомдук кызматты сунуштаган. Бул компания долбоордун биринчи этабын ишке ашырган. Шэньчжэнь компаниясы 2 миллиард 654 миллион сом, БИС компаниясы 5 миллиард 67 миллион сом. Тендер жеңүүчүсүн аныктаган комиссия бул сапар Коопсуз шаардын тагдырын Кытай компаниясына тапшырган. Муну алар кызмат үчүн сунуштаган баасы арзан жана документтери сынактын талабына ылайык деп түшүндүрүштү. Ал эми Вега тапшырган документтер кабыл алынган эмес. Буга себеп компаниянын мамлекеттик салык кызматы менен социалдык фондуна карыз эмес деген кагазын берген жок деп айтышат. Ошентип Коопсуз шаардын экинчи этабын россиялык эмес кытайлык компания иштете турган болду. Конкурстук комиссиянын курамында ИИМдин, УКМКнын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын, жолдор жана транспорт министрлигинин, Бишкек мэриясынын өкүлдөрү кирген. Аларга жогорку кеңештин депутаттары байкоо салып турганы айтылды. Долбоордун экинчи этабында жол эрежеси бузгандарды сүрөткө тарта турган 306 камера орнотулмакчы. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевка таң калыштуу кат келди. Дастан братан, косинус менен башыбызды оорутпачы деген кат келген. Бул тууралуу депутат өзү билдирген. Акылдуу шайлоочу деген кат ээси депутатка андан көрө мате суу сундугун ичүүнү сунуштаган. Эл өкүлү геометрияны түшүнгүсү келбеген жаран жөн гана тамашалап коюуну чечти деп эсептейт. Белгилей кетсек, 11 сентябрда жаңы дайындалган билим берүү министрине жогорку кеңештин депутаттары тарабынан бир нече суроолор берилген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Каныбек Исаковго косинуска түшүндүрмө бере аласызбы деп суроо узаткан. Ал суроого Каныбек Исаков жооп бере алган эмес.